Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Акыркы күндөрү, акыркы айларда регистрация тууралуу чоң көйгөй жаралып атат, маселе жаралып атат. Бул боюнча биз бир нече жолу элчилик менен дагы, миграция кызматы менен дагы, МВДнын астындагы жана Федерация мигрантов Россия өкүлдөрү менен дагы бир сыра кеңешип көрдүк. Бул жерде маселе эмнеде болуп атат? Эгерде биздин жаран официалдуу түрдө иштеп, официалдуу түрдө жашаган жерине регистрация турса, толук мүмкүнчүлүк регистрация жасаганга бар. Жанагы ортомчу мекендештер аркылуу көп жердештер регистрациясын жасатып көнүп алышкан, ошо ортомчулардын системасы иштебей атат. Анын иштебей жаткан себеби силерге жасап берген эмгек келишими бул базада жок. Анын аркасынан налог да төлөнбөйт, соцотчисление да төлөнбөйт. Ошонун негизинде регистрацияны узартууга мүмкүнчүлүк болбой атат. Кече күнү элчиликтин консулдук бөлүмүнүн жетекчиси Манас мырза айтып кетти. Бир сыйра биз элчилик тараптан дагы Россия Федерациясына кат жөнөтүп атабыз, суранып атабыз. Мурдагыдай эле юридикалык иштеген жерге регистрацияны турууга бизге уруксаат бериңиздер деп. Азырынча Россия тараптан бул жаатында жаңылык жок. Ошон үчүн элчилик да күтүп жатат. Жаңылык болсо элчилик дагы кошумча айтыш керек. Андан тышкары Федерация мигрантов Россиянын президенти Вадим Викторович Каженов бир сыйра айтып кетти. Регистрацияны официалдуу түрдө жасаганга аракет кылыңыздар. Мурдагыдай система эми тилекке каршы иштейби, иштебейби азыр дагы белгисиз. Адаттагы көнүп алгандай эле ортомчулар аркылуу системадан уже алыстай баштаңыздар. Колдон келишинче квартира алып атканда дагы квартиранын ээси менен сүйлөшүп регистрацияга катталышым керек деп, эгерде ээси катталууга койбойм деп атса, анда участковыйларга кайрылсаңыз да болот. Себеп деген ошол каттоого коюуга алар мажбур, эгерде силер ал жерде өлчөмдүү эле киши жашасаңыздар. Бирок билебиз, көп жерде мекендештер бир нече киши болуп квартирага жашайт. Ошон үчүн көп квартиранын ээлери дагы ошону билбейт. Андан тышкары жумушка орношкондо дагы ошо жумуштан дагы регистрация жасап берүүгө талап кылыңыздар. Себеп деген ар бир силерге жумуш берүүчү ошо сизди регистрация менен камсыз кылууга, алардын дагы мойнунда ал нерсе бар. Ошон үчүн ошону да талап кылыңыздар. Жаңылык болсо регистрация жаатында силерге дагы кайрылып турабыз. Ортомчулардын системасы качан иштейт, качан иштебейт азырынча белгисиз. Ошол менен биргеликте көп мекендештер мошенниктерге кабыл калып, көп мекендештерди мошенниктер официальный эмес, мыйзамдуу эмес регистрация жасап, же базада жок, ошону дагы эске алып, тааныштарга кайрылыңыздар. Сак саламат болуңуздар. Жакшы жаңылыктар болсо сиз менен бөлүшөбүз. Көрүшкөнчө.